Birinci Petr, ikinci bölüm, 8. karsak. 8. Алар Кудайдын сөзүнө баш ийгендиктен ошол ташкан Мүдүлүшөт. Анткени алар ошол нерсе белгиленген. белгиленген дейт. Бул эмне үчүн белгиленген? Анткени Кудай ошол нерсени коюп койгон дейт да. Мындайча айтканда такматак. 7-ке айтат. Демек ишенгендер силер үчүн ал дейт, кенч дейт да. Ал эми ишенбегендер үчүн дейт. Ал кургучулар жаратпай койгон дейт. Бирок буруштун дейт. Башкы ташы болуп коюлган дейт. Ошол эле мүдүрүлүүчү жана азгырчу таш дейт. Ошондуктан бияктан айтып атпайбы? Алар дейт Кудайдын сөзүнө баш ийбей, ошол ташка эмне болушту дейт? Мүдүрүлүштү дейт. Бүгүнкү күндө көрсөк, кимдер мүдүрүлгөн? Ыйык жазым негизин карасак. Эң биринчи сөз кимге тапшырылган дейт? Израиль элине тапшырылган дейт да. Алар да эмне болушту? Ошол Кудайдын сөзүн. Алар да сөзгө баш ийбей дейт. Кудайдын сөзүнө баш ийбей коюшту. Ошондуктан ошол мүдүрүлүштү да. Мисалы үчүн Еврейде жазылат да, жана Римдиктерди ачсак. Рим 11 бөлüm. Жирма, 19-20 11 bölüm. Бияктан окса ошол негизин айтат да. Мүмкүн дегенде Сен бутпарас үчүн сындырылды деп айтып жаткандырсың. Туура алар ишенбестиги үчүн сындырылышты. Сен болсо ишеним менен бекем турасың. Бирок текеберденип кетпе, анткени корк дейт да. Корк дейт. Бияктан карасак, именно аларды көрсөтүп атат да. Анткени алардын баш ийбестиги үчүн алар ушундай болсо дейт да. Ошол жактан болсо айтат да, анда сен аябы дейт да, сен жапай дейт да. Алар болсо табыш, анткени анын Кудай өзү аларды эмне болгон? Тандап алган дейт. Ошондуктан Кудайдын ырайымдуулугу кандай чексиз болот да. Ошондо Сиондо куткаруучу келет да, алардын бүт Израиль куткарылат деп атпайбы? Бияктан болсо ошону айтат. 23-те карасак, бир туугандар дейт. Мактанбашыңар үчүн дейт, бул жашыруун сырды силерге ачып берейин ким келет дейт. Израилдин дейт, элинин өжөрлүүсү куткарыла турган бутпарастардын саны дейт, толук болгон күнгө чейин созулат деп атат. Ошентип дейт 26-та, бүт Израиль эли куткарылат дейт. Анткени ыйык жазууда Сиондо куткаруучу келет. Ал Жакыптын тукумунан дейт, Кудайсыздыктан дейт, куткарат дейт. Анткени азыр болсо аларды Кудай ошого киргизип койду деп атат да. Библиядан карасак, мисалы үчүн Жеремияны ачалы. Жеремия 6 bölüm. On 16-га карасак, Эгер мындай дейт, өздөрүнүн бара жаткан жолдорунда токтогула, артыңарды карагыла, байыркы жолдор жөнүндө сурагыла. жакшы жол кайда экенин Сурагыла. Ошол жолду түшкүлө. Ошондо жанагы тынчтык табасыңар. бирок алар Барбайбыз дешти. Бияктан карасак, айтып атат да, Кудай эмне деп айтып атат сөзү? Бияктан карасак айтып атат да, өзүңөрдү дейт, байыркы жолдорду карагыла деп. Анткени алар уже кайсы жолго чыгып калышкан адамдар. Туура эмес жолго чыгып калдыңар деп атат да. Токтогула деп атат. Мисалы үчүн мыяктан карасак, 14-тө. Менин элимди дейт, жараттарын дейт, тынчтык деп жеңил ойлуулук менен дейт. Дарылап жатышат, бирок тынчтык жок дейт. Бүгүнкү күндө деле ошол да, анткени карасак Кудайдын сөзү менен эмне болуп атат, жалган пайгамбарлар. Спасение берип атабыз деп атат, спасение алып атат, элдер жыйынга чогулуп атат деп атат да. Бирок ошолордун баары тең Кудай алдында тынчтыкка ээ болуп атчабы? жок. Ээ болгон жок, Анткени аларга эмне үчүн андай болуп калды? Анткени жанагындай да сөзгө баш ийбей коюшту. Мисалы үчүн карасак, Жеремияны жиберип атат да, эгерде силер сөзгө баш ийсеңер дейт, анда мен кайрадан ырайым кылам деп атат да. Эгерде тиле албасаңар, анда мен силерди эмне кылам дейт?
жок кылам. Анткени даже айтып атат да, үйүңөргө от коем деп атат да. Карапсаңар ошондо айтып атат да, силердин ошол сыйын үйүңөр дейт, өрттөнөт деп атат да, жок болот деп. А ошол сыйын үйдү деген алар Кудай салган деп айтышат да, туурабы? Кудай өзү баталап курдурган үй депчи. Сулайман аркылуу салган, А ошол үйгө болсо Кудайдын каары келип эмне болуп атат? Ошону жок кылам деп атат да. Эмне үчүн аны жок кылган да? Анткени алар уже башка жолго түшүп кеткен. Анткени Кудай айткан нерсени кылбай, алар эмне кылып атышат? 13-тө карасак мынтип атат да, ошол эле 6-бөлүмдө. Анткени кичинесинен чоңуна чейин дейт. Булардын ар бири дейт, ач көздүк менен берилген дейт, пайгамбарлардын ыйык кызмат кылуучуларга чейин дейт. Жалган ишти кылышат деп атат да. Жалган иш. Жалган деген билесиңер да. Кудай айтпаган нерсени уже алар жасап атышат деп атат да. Кичинесинен чоңуна чейин. Бүгүнкү күндө да карасак ошол эле нерсени кайталап атышат да. Кудайга ишенебиз деп коет да, бирок Кудай айткан нерсени укпайт. Ошондуктан жана так окуп кетпеди. Алар Кудайдын каалоосунан эмне болот? Эркинен баш тартат да. Именно карасак кантип баш тартып атышат адамдар? Мисалы үчүн Израиль эл жөнүндө көп пример кылган да Кудай. Мисалы үчүн буякта карачалычы, Корунтуктар, 1-Корунтуктар 10-бөлүм. Birinci Koruntular 10-bölüm. Birincisi'de arasak, birinci, ikinci. Kurtulanlar kendilerinin bilişlerini kağlayıp, atalarının bari bulut astında gözüşkön. Bari denizden ötüşkön. Bulut denizden Musa'nın hurmatına çömülüşkön. Бардыгы бир эле рухий тамак жешкен дейт. Баары эле бир эле рухий сууздан ичишкен, өздөрүнүн артынан келе жаткан рухий аскада суу ичишкен. Ал аска Иса Машаяк болчу дейт. Мына чаң карасак, ошол убакта эле Кудай эмне алган? Машаяк жөнүндө алган. Анан еврейлерди ачсак 4-бөлүмдө. 3-бөлүм. 3-бөлүмдү ачабыз. 3-бөлүм. 3-bölüm 10 стих. 10. Жоқ. 3-bölümü ошондуктан. Мен ал муунга кардан мындай дедим. Жүрөктөрү кайра адашат. Алар менин жолумду таанып билишкен жок дейт. Анткени карасак, болду ушу кичине чейин эле. Бияктан карасак именно эмне дейт? Алар жүрөктөрү эмне кылышкан? Адашкан, А ошондуктан айтып атпайбы, ошо жолуңарды карагыла депчи. Жеремиядан айтып атат, жолуңарды карагыла дейт. Баягы жолду издегиле деп атат да. Анткени Кудай койгон жол бар да, 2 жол бар. Матай 7-bölüm 14-стихти билесиңер, 13-14-тө. 2 жолду айтат да. Кең жол, анан тар жол деп. А ошол сыяктуу эле карасак, бүгүнкү күндө ошол жолду Кудай коюп койгон да. А ошондуктан жана биз окуп атканбы? Алар дейт, сөзгө баш ийишпей, ошол ташка эмне болушат деп? Урушат, мүдүрүлүшөт. Ошондуктан ошолго коюлду дейт. Себеби эмне себептен? Биз дайыма айтып келебиз, анткени алар өздөрүнүн эмнесин койгон? Римдиктерди ачабыз. Римдиктер. Римдиктер 10-bölüm. Силер эмне үчүн дайыма ачып карайбыз? Анткени именно силер жатка билишиңиздер керек да, анткени башкаларга суроо берет да силерге. Ошондо силер ошол суроосуна жооп бериш үчүн биз дайыма жазууну окуйбуз да. А эгерде жазууну ачпай туруп жаап коюп сүйлөсөк биз эмне болуп калабыз? Жалганда жалган пайгамбар болуп калабыз да. Анткени Кудай айтпаган нерсени айтып атабыз. А эгерде ыйык жазууну айтып атсак, анда Кудай айткан нерсени биз эмне болобуз? Айтып аткан болобуз. 10-bölüm 3-стихти карасак, 2-3 стих. Көрсөтүшөрүн, бирок алардын тырышчактыгы дейт, туура эмес түшүнүктө боюнча экенин көрүндүрөм. Анткени бул жерден карасак, алардын түшүнүгү кандай болуп атат? Туура эмес түшүнүктө деп атат да. Туура эмес түшүнүк. Анткени алар спасенияны туура эмес түшүнүп калышкан да. Ошондуктан ошол түшүнүк боюнча алар үйрөтүп аткандыктан жалган нерсени. Эмне үчүн дегенде 3-стихте айтат. Анткени алар дейт,
Кудайдын адилеттигин түшүнбөй дейт. Өздөрүнүн адилеттигин орнотуш аракеттенип дейт. Кудайдын адилеттигине мойун сунган жок дейт. Мынашканда жана биз окуп атканбыз, сөзгө баш ийген жок деп атат да. Кайра эле карасак ошол Кудайдын сөзүнө эмне дейт? Мойун сунган жок дейт. Дайверстикти ачсак, эмени биринчи Жакан жазган жакшыгы бар, 3-бөлүм. Отуз алтыны карасак. Кудайдын уулуна дейт, таптыңыздар да бана. Кудайдын уулуна ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ дейт. Ал эми ага баш ийбеген адам өмүргө ээ болбойт дейт. Кудайдын кары анын үстүндө болот дейт. Бияктан карасак, кайра эле баш ийбеген деп атат да. Бул ситтерди карасак байланыштуу да. Анткени эмне себептен? Себеби алар Кудайдын сөзүнө макул болбой жатат деп атат да. Мойун сунган жок дейт. Өздөрүнүн эмне дейт? Адилеттигин орнотуш үчүн мынашканда Кудайдын сөзүнө макул болушкан жок да. Же болбосо баш ийген жок. Же болбосо ошол Кудай айткан боюнча эмес, өздөрүнүн ою боюнча кылып атышат да. Ошондуктан жазуу боюнча карасак, Кудай айткан сөз дайыма аткарылып келген да. Жана аткарылат. Ошондуктан бүгүнкү күндө карасак айтып атпайбы? Мисалы үчүн жана акыркы бөлүмдө окуп кетти жана 2-Корунтуктар 13-бөлүм 5-стихте. Именно бул жерде эмне деп атат? Өзүңөрдү дейт да. Сынап көрүлөшү дейт. Именно кайсы жолдо жүрсөңөр? Келиңиздер, да ачып туруп да бирсине окуйм. Бул жерден карасак именно айтып атат да. Өзүңөр текшерип көрүлөчү дейт. Ишеним жолундасыңарбы дейт да. Жана биз айтып атпайбыз, жолуңарды карагыла деп атпайбы? Именно ошондо адам кайсы жолдо жүрөт? Спасенный же не спасенный деп айтат экиге эле. Библия дайыма көйлөндүрөт да, куткарылган жана куткарыла элек деп. Куткарылган адамдар түбөлүк өмүргө ээ болот, куткарылбагандар болсо эмне? Күйүп жаткан көлгө түшөт деп атат да. Ошондуктан бияктан карасак именно Корунтуктарга жазып атат да. Корунтуктар кимдер булар? Жин. Куткарылгандар же куткарыла электер беле? Жин, Корунтуктар жиинин жазып атат, Галаттер жиинин жазып атат, Эфестиктер жиинин, Колоссянлыктар. Башкалар болсо айтат да, ал жиинда жүрөт, значит алар спасенныйларда деп айтат да. Жиинда жүрсөң анда сен куткарылгансың деп айтат го, көп уктуңар беле? Бирок чындыгында карасак, Павел кайра ошол катындын акыркы бөлүгүндө жазып атат да. 2-катынын 13-бөлүм аяк жагы. Ошондо да өзүңөр текшерип көрүлөчү деп атат да. Машаяк силердин ичиңерде бекен же ичиңерде эмеспи деп. Андай болсо силер ким болушуңар керек болсо ошол эмессиңер деп атат да. Павел эмне үчүн билген да, алар мына ачканда куткарыла элек тура эмес жолдо жүрөт деп. 1-Корунтуктарды ачабыз. 1-Корунтуктар 15-бөлүм. Кайсыны силердин эсиңерге салайын деп атат, 15-бөлүм 1-стихтен баштап карасак. 1-2 стих. Бир туугандарым дейт, мен силерге тараткан жакшы кабарды эсиңерге салайын. Силер аны кабыл алып, ага бекем ишенип калдыңар дейт. Эгерде ага мен айткандай ишенсеңер, ал аркылуу куткарыласыңар. Болбосо ишенгениңердин пайдасы жок. Бул жерден карасак, Павел кайрадан эмне деп атат аларга жазган катында? Эсиңерге салайын деп атат да. Ага бекем ишенип калдыңар деп атат да. Эгерде ага дейт, мен айткандай ишенсеңер дейт. Ал аркылуу куткарыласыңар. Болбосо ишенгениңердин пайдасы жок. Анткени адамдар ишенет да, бир нерсеге ишенген үчүн жүрөбүз дейт да. Жыйындагыларды карасак, ишенген үчүн келип атышат да аларчы. Анан дайыма алар эмне болот? Кудайга жагынайын деп аракет кылып атышат. Жанагындай да биз окуп атыкпы? Римдиктерде. Алар Кудайдын адилеттигин түшүнбөй дейт. Өздөрүнүн адилеттигин орнотуш үчүн аракеттенип, Кудайдын адилеттигине эмне болуп атышат дейт? Мойун сунбай атат дейт да, мынашкында баш ийбей атат. Ошондуктан жана Жакан 3-бөлүм 16-стихте да айтылат да, 16 эмес 36-да. Алар баш ийген жок деп атат да, Кудайдын уулуна баш ийген жок дейт.
Ыйык жазуу болсо карасак, эмне деп атат? Римдиктерди карасак, 1-бөлүм. Бешинчи стих. 5. İsa Masayak'ın ısımının urmatına büt ellerdi işlemге baş ийдирүүдөн Кудай бизге алар уурай көрсөттү жана элчилик кызматты ыйгарды. Бияктан карасак именно дейт. Бүт элдерди дейт. Ишенимге баш ийдирүү үчүн деп атат да. Көптөр ишенимге баш ийбейт. Мен жок, андай ишенбейм, мен башкача ишенем деп. Менин оюмча дейт. Мен оюмча деп дайыма алар өздөрүнүн оюн кошот да. Бияктан карасак именно кимге баш ийдирүү үчүн? Машаякка баш ийдирүү үчүн да. Моуну алсак, ушул жерден Тессалоникалыктар 2. Экинчи Тессалоникалыктар 1-бөлүм 8 стих. 8. Даңкынан ажырап, түбөлүк өлүм жазасына тартылышат деп атат. Бияктан карасак, кайра эле ошону айтып атат да. Анткени алар эмне дейт? Теңирибиз Иса Машаяктын дейт, жакшы кабарына баш ийбегендерди дейт. Кудай жазылайт деп атат да. Тигилер айтат да, мен баш ийип турбайм, мен баш ийгем үчүн жыйынга келип атпайм деп. Чындыгында карасак, алар туура эмес баш ийип атат да. Ошондуктан Павел билгендиктен анан аларга мындай айтканда катуу айтып атат да. Эгерде мен айткандай деп атат да. Куткарыласыңар, жок болбосо силердин ишенимиңер эмне дейт? Курулай. Курулай ишеним. Ал ишенбей эле койсо жакшы болмок деген сыяктуу айтат да. Именно карасак, жазуу боюнча караганда кимге баш ийдириш керек болот? Исага баш ийиш керек да. Машаяктын кылган ишине. Ошондуктан Кудай айтып атпайбы, силер деген уккан жоксуңар деп атат да. Мисалы үчүн Жеремияда айтылып атат да. Кайрасак 17-бөлүмдө. Жок, Жеремия 7-бөлүм экен. Жеремия жазган 7-бөлүм. Жыйырма үч тарайса. 7-бөлүм 23 окуп салсаңыздар. 7, 23, 24. Бирок аларга мындай осуят берген. Менин үнүмдү уккула. Ошондо мен силердин Кудайыңар болом. Силер болсо менин элим болосуңар. Силерге жакшы болуш үчүн мен силерге буйрук кылган баардык жол менен жүргүлөр. Бирок алар укпай коюшту, кулактарын тышыбай коюшту, өздөрүнүн түсүрүгү боюнча, бузулган жүрөктөрүнүн өжөлүгү боюнча жашашты. Менден жиптери куруп, атын салышты. Бияктан карасак, именно ошол Кудайдын өз элин айтып атат да. Мына ачканда алар Кудай биз менен деп атышат да. Ушинтип айтышат. Ошолорго айтып атат да. Мен үнүмдү уккула деп айткам дейт да. Бүгүнкү күндө карасак, Кудайдын үнүн угуп атышабы? Библияны окуп атышат. Жакшы кабар угуп атышат, туурабы? Дайыма жүрөт да, дайыма мен угам деп айтышат алар. Бирок алар кимдин үнүн угуп атышат? Mo 24'te карасак айтып атат да. Бирок алар укпай коюшту. Кулактарын төшөбөй коюшту дейт. Өздөрүнүн түшүнүгү боюнча анан бузулган дейт. Боюнча жашашат дейт. Анткени адам өзүнүн жүрөгү менен жүрөт да. Ошондуктан Библиядан карасак айтып атпайбы? Тоогул деген сөздүн мааниси Тоогул деген сөздү биз дайыма айтабыз, бараткан жолуңан бурул деген сөз да. Кудай именно ошону айтып атат да. Булар болсо кайсы жол менен баратат? Өздөрүнүн адилеттүүлүк жолу менен баратат да, жанагындай. Мен күнөө кылбашым керек, мен мындай кылышым керек деп өзүнүн адилеттүүлүгү менен баратат. Кудай айтып атат да, бурул дейт да ошол жолуңан. Кайсы жолго түшүш керек? Ошол жолду да жазылып турат да, мына Еврейлерди ачсак 10-бөлүм 19 стихте айтып атат да.
Бул жолду башкача айтканда дейт да, 20-тиктегер. Дени саракы. Именно ушул жол менен келгиле деп атса, адамдар кайсы жол менен баратат? 20 19-20. Еврейлер 10-чу бөлүм. 19-20. Жаңы жана түрүү жол менен кирүүгө укугубуз бар. Туурабы? 20-ны окуңуз. Бул жолду ал бизге көчүп аркылуу башкача айтканда денес аркылуу ачты. Анткени Кудай ушул жолду ачып атат да адамдарга, что бейишке барыш үчүн. Жазуунун негизинде карасак, ошол Машаяктын каны аркылуу деп көрсөтүп атат да. Тигилер болсо ооба деп туруп, кайра өздөрүнүн адилеттүүлүгүн коюп атат да. Канга караганда алар өздөрүнүн адилеттүүлүгүн жогору коюп атат да. Zaten 29-тикте карасак, ушул эле 10-чу бөлүм 29. Кудайдын улун жана өзүн ыйыктаган келишимди бекиткен канды тебелеп анын ыйык туткаран райымдуулуктун колдогон адам канчалык оор жазага тартылат деп ойлойсуңар. 30-да. Анткени өчүшүн мен алам, жейшесин мен берем, жана дагы темирүүдүн элин соттойт деген деп айткан аны билебиз. 31-да, тирүү Кудайдын колуна түшүү өтө коркунучтуу дейт да. Анткени карасак алар эмне кылып атат? Кудайдын уулун дейт да, 29-да карасак дагы бир сыра. Кудайдын уулун жана өзүнүн ыйыктаган келишимди бекиткен дейт. Канды тебелеп, тепсеп, аны ыйык нерсе катары тутпаган дейт да. Анткени адамдар эмнени ыйык нерсе катары тутуш керек? Анткени инсандын каны аркылуу киребиз да, башка жол жок бизде. Бир эле жол бар да. Биз бейишке барсак, эмненин негизинде барабыз? Кечирим сураган үчүнбү? Именно Машаяк биз үчүн төккөн үчүн да, мына ачканда төлөгөн үчүн. Ошон үчүн бейишке баратабыз да. Эгерде биз бир нерсе кылып туруп бара турган болсок, андай Машаяк келбейт болчу деп атат да. Мисалы үчүн карасак, Галаттерде 2-чи бөлүм 21-тикте карасак. Кудайдын ырайын четке акпай, эгерде мыйзамды акталсам, анда Машаяк бекерелеп өлдү. Анда Машаяк бекерелеп өлдү да. Анда бир нерсе кылышыбыз керек болчу. Ошондуктан ыйык жазуу наоборот көрсөтүп атат да. Эмне себептен? Себеби бизде адамдарда жакшы нерсе жок экенин көрсөтүп атат да. Бизде жакшы нерсе жок экенин эмне кылат? Кудайдын сөзү далилдеп атат да. Ошондуктан ыйык жазуунун негизинде биз Машаяктын каны аркылуу деп атат да. Если Машаяктын каны аркылуу болсо анда эмне болуп калат? Иштин баарын Кудай жаратпай атат да. 3-чү бөлүм 14-тикте карасак, кыргызчасынан, орусчасынан 13 болуп калат. Кылат деп жазылган. Ошондуктан Машаяк биздин ордубузга эмне болуптур? Карышка калып, биздин ошол күнөөбүздү эмне кылат? Кунум төлөп куткарып алган. Мына ачканда бизде төлөгөн үчүн, күнөөбүздү төлөгөндүктөн анан бейишке баратабыз да. Ошону түшүнүш үчүн анан ыйык жазуунун негизинде анан биз көрсөтүп атабыз да. Биз монун негизинде бейишке баратабыз деп. Ошондуктан Павел ушуну билгендиктен аларга суроо берип атпайбы? Өзүңөр текшерип көрүлөчү деп. Сен эле алдың менен ошол жолдо баратасың, бараткан жоксуң деп. Мисалы үчүн 5-чи бөлүмдү карасак. 5-6-тикте карасак, мынтет. Себеби Машаяк Исанын жолунда сүннөткө олтурузбоо да маанилүү эмес дейт. Өзүнүн сүйүү аркылуу көрсөткөн ишеним маанилүү дейт. 6-чы бөлүм 15-те да карасак. Анткени Машаяк Иса жолунда дейт. Сүннөткө олтургузуу же сүннөткө олтурузбоо маанилүү эмес дейт. Жаңадан маанилүү дейт да. Ыйык жазуунун негизине карасак, кайсыл маанилүү деп атат да. Мыйзамды аткарыш керекпи же аткарбаш керекпи деп атат да. Кайсыл маанилүү дейт. Именно жаңадан маанилүү деп атат да. Анткени жаңа адам деген бул спасение алган адам да. Башка жогору жактан төрөлгөн адам. Ошондуктан жаңа адам гана бейишке барат да. Эски адам бейишке бара албайт. Ошондуктан ыйык жазуунун негизинде айтып атпайбы, жана тоогула оюңарды өзгөрткүлө деп атат да. Спасение алган адам ал оюн өзгөрткөн адам да. Мен монун негизинде бейишке баратам деп. Спасение албаган адам болсо эмне болот? Ал өзүнүн оюн көгөлөндүрөт да, анткени жанагындай өжөрлүгү менен кетип баратат деп атпайбы? Өзүнүн ою менен. Качан спасение алгандан баштап адам өзүнүн оюн таштайт дагы Машаяктын жолу менен бараткан болот да.
Ошондуктан бияктан айтып атпайбы? Анткени Машаяктын жолунда дейт. Исанын жолунда дейт да. Сүннөткө отургузбоо эч кандай мани эмес деп, мани эмес дейт. Муну болсо бияктан түшүнгөн адам гана айтат да, маниси жок деп. Жыйындарга барсалар дайыма тырышчактык менен кылышың керек дейт да. Манилүү көрүшөт да. Сен жыйынды кечикпей кел депчи. Бул адам болсо ошону кылгандыктан анан алар эмнеге тайынып атышат? Ошол ишке тайынып атат да, мен кылып атпайм деп. Спасение алган адам болсо кимге таянат? Машаякта. Машаяк кылып койгондуктан гана мен бейишке бартам дейт да. Спасение болсо ошол Машаяк жөнүндө айтып атат да. Ошондуктан Павел жакшы билгендиктен анан аларга эмне кылган? Кат жазып атат да. Именно ошол катында болсо кайра ошону эскертип атат да. Кайсыл манилүү деп. Манилүүсү адам ошол жогору жактан төрөлүш керек деп атат да, куткарылыш керек деп. Бүгүнкү күндө дагы карасак, биз дагы ошону айтып атабыз да, кайсыл манилүү? Эң манилүүсү кайсы деп атат да? Мыйзамды аткаруу? Жыйынга кечикпей келүү? Кечикпей келүү бул өзүңөр үчүн да. Анткени Кудай деген ошол мыйзамды койгон да, мисалы үчүн кайсыл мыйзамды койгон билесиңерби? Кудайдын сөзү бардык жерде мыйзам болуп турат да. Мисалы үчүн 4 мезгилди ким койду эле? Жашообузда. Ошол өзгөрүлдү же өзгөрүлбөй эле келет абы? Кудай койгон нерсенин баары тең эч качан өзгөрүлбөйт да. Карызматтар болсо ошону өзгөртүп коюп атышпайбы? Сыйынсак баары өзгөрүлөт депчи. Кудай билесиң? Кышты жай кылып коебуз деп. Бүт баарын кылат да. Кудай болсо ошол койгон нерсесин кандай кылып атат? Анткени жазууда айтып атпайбы? Асман менен жер өтүп кетет, бирок менин сөзүм эмне дейт? Өтпөйт. Бир да тал. Анткени Кудай айткан нерсе дайыма орундалып келет да. Ошондуктан ыйык жазуунун негизинде күбөлөндүрүп атат да. Павелдин айткан сөзүн карасак, Галаттер 6-бөлүм 13-14 карайбыз. Аткарышпайт. Силердин денеңер менен мактаныш үчүн дейт, силердин сүннөткө отурууга мажбур кылышат. Мен болсо дейт. Теңиз Иса Машаяк келбейт дейт. Мен бул дүйнө үчүн дейт, бул дүйнө мен үчүн айкашкан жашка кадалган. Бул жерден карасак, именно эмне дейт? Мен эмне менен мактанам деп атат. Мен болсо дейт, Теңиз Иса Машаяк айкашкан жашка кадалган башка эч нерсе менен мактангым келбейт деп атат да. Анткени мактана турган нерсе кайсы биздин? Айкашкан жаш да. Анткени айкашкан жашта бардык биздин проблемабызды эмне болгон деп чечишкен. Ошондуктан ыйык жазуунун негизинде Павел айтып атат да. 15-те айтып атат. Анткени Машаяк жолунда деп атат да. Сүннөткө отургузбоо же отургузбоо маанилүү эмес деп. Бул жерден карасак, анткени булар ошол галаттер болсо ошону негиздешкен да. Мыйзамды аткарыш керек деп ойлошкон да. Ошондо анан уткарыласыңар деп айткан да. Билесиңерби ушундай стихти? Элчилердин иштерин ачсак, 15-бөлүм. Он беш бир. Таптыңыздар, ким окуп берет? 15-1. Деп окутушту деп атат. Анткени эмнени окутуп атат? Именно сүннөттү айтып атат да. Сүннөт болсо бүт мыйзамга тиешелүү болуп калат да. Эгер бир ишти кылсаңар деп атат да, Галаттарда, анда баардыгын аткарыш керек депчи. Ошондуктан Павел эмне болгон? Экинчисти карасак, Шундан улам кабыл Барнава менен алардын ортосунда келишпестик пайда болуп, талаш тартыш чыкты. Ошондо Павел менен Барнаваны жана дагы бир нече адамды бул маселе боюнча Иерусалимдеги элчилерге жана жыйын башчыларына жиберүүнү чечишти. Анткени талаш тартышты да. Галаттарда айтып атат Павел, ошону бир мүнөттө макул болгон жокмун дейт да, ошол нерсе туура деген жокмун дейт да. Ошондуктан сүннөттүү болсо, Галаттардан карасак, ошол сүннөттүн маанисин айтат кайра. Бияктан айтып атат да, сүннөт кылынбасаңар, анда куткарылбайсыңар деп эмне кылды дейт? Окутушту деп атат да.
Анткени эки эле нерсе бар да адамда. Спасение алган адам